15-бөлүм. Теңир мага мындай деди: менин алдыма Муса менен Шемуэл келсе да, менин жаным бул эл менен болбойт. Буларды менин алдыман кууп жибер. Алар кетишсин. Эгерде алар сага биз кайда барабыз дешсе, анда аларга айт. Теңир мындай дейт: өлө турган адам өлсүн. Кылычтан өлө турган кылычтан өлсүн. Ачкачылыкка дуушар боло турган адам ачкачылыкка дуушар болсун. Туткунга кете турган адам туткунга кетсин. Теңир мындай дейт: мен аларга 4 түрдүү жаза жиберем. Өлтүрүш үчүн кылычты, тытыш үчүн дөбөттөрдү, жеш үчүн, кырыш үчүн асман канаттууларын жана талаа жырткычтарын жиберем. Жүйүт падышасы Хиския уулу Менашенин Иерусалимде кылган иштери үчүн мен аларды бүт падышачылыктардын үрөйүн учурган коркунучка айлантам. Анткени сени ким аяйт? Иерусалим, ким сага боор оруйт? Сенин аман-эсендигиңди сураш үчүн сеникине ким кирет? Сен мени таштап койдуң дейт Теңир. Артка кеттиң. Ошондуктан мен сага колумду сунуп, сени жок кылам. Мен ырайым кылгандан чарчадым. Мен аларды сапыргыч менен жердин дарбазасынан нары сапырып жатам. Аларды балдарынан ажыратып жатам. Өз элимди кырып жатам. Бирок алар өз жолдорунан бурулбай жатышат. Мен алардын жесирлерин деңиз кумунан көп кылам. Энеге жанаанын уулдарына чак түштө кыйратуучуну жөнөтөм. Күтүлбөгөн жерден алар дүрбөлөңгө түшүп, үрөйлөр учат. Жетини төрөгөн аял алсырап жатып жан берди. Анын күнү күндүз эле баткан. Ал уятка калган, маскара болгон. Анан алардын калдыгын өздөрүнүн душмандарынын көз алдында кылычка салып берем дейт Теңир. Эне, сен мени талашып тартышкан, бүт жер жүзү менен чатакташкан адам кылып төрөгөнүң үчүн мага кайгы. Мен эч кимге үстөккө берген эмесмин. Мага да эч ким үстөккө берген эмес. Бирок баардыгы мени каргап жатышат. Теңир мындай деди: сенин акыркы күндөрүң жакшы болот. Башыңа кыйынчылык түшкөн убакта, кайгы учурунда мен душманыңды сага жакшы мамиле кылууга мажбур кылам. Темир түндүк темирин жана жезди талкалай алабы? Сенин мал мүлкүңдү жана байлыктарыңды талатып тонутом. Бул өзүңдүн баардык жерлериңдеги баардык күнөөлөрүң үчүн болот. Сени душмандарың менен кошо өзүң билбеген жерге жөнөтөм. Анткени менин каарымдын оту тутанды. Ал силерге каршы жалындайт. О Теңир, сен баарын билесиң. Мени эстеп, мага кел. Мен үчүн куугунчуларымдан өч ал. Мени өлтүрбө, анткени сен өтө чыдамдуусуң. Сен билесиң. Мен сен үчүн кордук көрүп жатам. Мен сенин сөздөрүңө кулак салып, аларды жутуп алдым. Сенин сөзүң мен үчүн кубаныч. Менин жүрөгүмө шаттык болуп калды. Анткени Себойот Кудай Теңир, мен сенин ысымың менен аталам. Мен күлгөндөрдүн арасында отурган жокмун. Кубанган жокмун. Мен сенин оор колуңдун астында жалгыз отурдум. Анткени сен мени ачуу сезимге толтурдуң. Эмне үчүн менин оорум айыкпаз оору? Эмне үчүн менин жараатым оор, дарылоого мүмкүн эмес? Чын эле, сен мен үчүн алдамчы агын суу сыяктуу, ишенимсиз суу сыяктуу болуп каласыңбы? Буга Теңир мындай деп айтты: эгерде сен кайрылып келсең, мен сени кабыл алам. Менин алдымда турасың. Эгерде сен жаман сөздөн жакшы сөздү ажырата билсең, анда менин оозумдай болосуң. Алар сага өздөрү кайрылышат. Сен аларга кайрылбайсың. Ошондо сени бул эл үчүн бекем жездубал кылам. Алар сага каршы күрөшүшөт, бирок сени жеңе алышпайт. Анткени сени сакташ үчүн, куткарыш үчүн мен сени мененмин дейт Теңир. Сени каардуулардын колунан сактайм. Сени эзүүчүлөрдүн колунан куткарам.